Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina ve seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Tuğandar jaratkan verimli Allah бүгінгі ек күндегі жасаған ибадаттарымыздың барын қабылдап, жашауды біліп білбей жасаған көптеген күнәларымызды Аллахым өзі кешірсін. Туғандар, бүгін біз темамыз дағы ушул темаға келіп тоқталышқа мен өзім мәжбүр болдым. Қайсы теманы жасасақ екен деп ойланып отырып, дағы gelip kayra gelveli naşul temaga gelip takaldı. Ne üçün degende бұл тема жалпы біздің қоғамымызға зарыл жана тиешелүү болгон тема. Бұл теманын аталышы туғандар бузукулук. Мына ушул бузукулук жөнүндө сөз кылабыз. Эмне деген бузукулук? Кандай деген бузукулук? Жана бұл кандай сүрөттө бузукулук қандай сүрөттө ишке ашат? Туғандар, негизи ушул бир сөздү талдап келгенде анын языковой жагына токтолуп кетилет. Языковой жагына, тил жагынан жана ошондой эле в основном терминологиясы. Конкретно бул биздин шариятыбызда конкретно эмне дегенди аңдатат. Buzuldu. Бұл барымызға түшүнү. Бирөөнүн содасын бузасынбы, бирөөнүн жашоосун бузасынбы? Бұл түшүнүктүү. Бұл нерсеге багы кандай дейт? Многому не надо. Терминологиясында болсо, албетте азбы көппү, кандайдыр бир нерсенин өзүнүн багы волнасынан, өзүнүн жолунан мына оң жак, сол жакка чыгып кетүү деген нерсени аңдатат. Бул адамдын жанына тиешелүү, адамдын туугандарына, ушул адамдын денесине тиешелүү болсун. Жана ошондой эле бардык нерселерди мына ушундай деп биз кабылдап түшүнөбүз. Туугандар, эми бул бузукулуктун түрлөрү абдан көп болгон. Ошондуктан ушул бузукулуктун түрлөрүнө тездик менен биз токтойбуз, иншаллах. Бузукулукка токтойбуз. Аллах субханаху ва таала туугандар, бузукулукту жактырбастыгын, бул нерсени сүйбөстүгүн Куранда ичап Аллах субханаху ва таала кабарын айтып берип койгон. Аллаху ла юхиббул фасад, Аллаху ла юхиббул муфсидин. Инна Аллаха ла юхиббу ал-муфсидин. Мына ушул Куранда бир канча сүрөлөрдө келген ушул кыска Курандын үзүндүлөрү, аяттар. Баарында Аллах бузукулукту сүйбөйт. Аллах мына ушул бузукулук жасаган адамдарды жактырбайт. Аллах бузукулук жасап жаткан адамдарды жактырбайт. Мына ушул маанайда келген аяттарыбыз. Туугандар, бузукулуктун түрлөрү биз жогоруда айтып кеткендей, албетте эң эле биринчи бузукулук бул, урматтуу туугандар, бул капырлык. Жер менен бул асмандарды, жердин мына ушул системаны жараткан Аллах субханаху ва таала болот. Жердин бетине өсүп чыгып жаткан мына ушул өсүмдүк, мына ушул урожай, дейканчылык, мына ушул биздин пропитаниябыз, адам затынын азыктануучу, тамактануучу нерселердин баардыгы мына ушул жерден келип чыгат. Асман менен эмне связан десе, асман менен бул туугандар баягы ошол булуттардын, шамалдын жүрүшү менен бардыгыбызга белгилүү болгондор, мынакей географияда түрдүү булуттар бар. Мына ошол эң айталып, мына ошол дождевые облака, грозовой облакалар, эң астыңкы, эң жакын болгон
мына ушулардагы Алланын направлениясы менен жүрөт. Аны биз вентилятор менен айдабайбыз, туурабы? Жаан керек болсо вентилятор менен үйлөп. Были такие методы. Вот мисалы ошол сууну мына Өзбекстандан союз кезинде мен эсимде бар. Союз кезинде эсимде бар. Өзбекстанда мисалы если вот жаан керек болсо, башка кылса ошол грозовой тучаларды, башкаларды как-то направлять этиш үчүн булар ошондой ракеталарды атып и за собой вот воронка менен как-то вот ушундай курсун өзгөрткөн аракет жасап келишкен. Эми кеп туугандар мындай. Ушул ырыскынын баарын көрүп, билип, жеп, ичип, бул дүйнөдөгү ырахаттын баарын көрүшүп, мындайча айтканда кайфтын баарын тартып, рахатка ушунчалык батышып, анан ошол кезде вот ошол Кудайдын берген ушундай неаматтарына ыраазылыгы жок, бул нерсени даже признавать эткиси келбейт. Албетте бул нерсени куфр деп айтылат. Бул деген капыр деп айтылат. Ошондуктан куфр деген сөздүн туугандар, куфр деген сөз бул туугандар баягы кээ бирлер айтып калат отрицание деп. Бул отрицание эмес. Куфр деген нерсе бул просто баягы Аллах субханаху Кур'ан келинде bir ayeti var. وَيُعْجِبُ الْكُفَّارَ وَيُعْجِبُ الْكُفَّارَ деп Аллах субханаху şu Kur'an ayetinde bir yüzündüsünde men айтып келип отурам. Ошол жердеги баягы набатуху, баягы жерден өсүп, өнүп, чыгып жаткан нерсе ошол капырларга укмуш жагат деди. Дегенде Аллах субханаху бул жерде капыр деп Аллах Таала көздө тутканы бул дыйканды көздө тутту. Эмне үчүн дегенде дыйкан бул бар нерсени жашырат. Дыйкан бар нерсени мына ушу яманы эме кылып закапывать этип ошол урукту үстүн жаап коет. То есть бул урук мака болсун, башкасы болсун, будай болсун, кандай урук болбосун, жердин астына көмгөндөн кийин бул өзүнүн баягы көрүнүү, всё свойствосын жоготтубу? Ошол нерсени ким кылып атат десе, дыйкан жасап атабы? Значит, ошол дыйканды вот в буквальном смысле слова дыйкан кафыр деп аталган. Аллах субханаху Кур'анда кафыр деп атады. Эмне үчүн десе, урукту бекиткендиги үчүн. Эми причем тут азыр бул жердеги настоящий капырлар жөнүндө как вот связкасы эмнеде деп эгер биз кызыга турган болсок, элементарно бул нерсеге көп акылдын кереги жок. Бул дегени туугандар бүгүнкү багы өзүн материалист деп, өзүн атеист деп, бул өзүн настолько багы ушул материализм менен атеизм, вот СССР кезиндеги научный атеизм туугандар. Вот это все доказывало, что ушул тастыктап жеткизип, адамдын аң сезимине жеткизип жатканы бул ишеним деген нерселердин бардыгы бул как суеверие, бул адамдын алсыздыгы. Адам деген күчтүү, планетада адамдан дагы күчтүү маклук жок деп мына ушул нерсени бизге дайыма доказывать этип келген. Мына ошол капырлык туугандар. Эми ошо бузукулуктун эгерде түрлөрүн, бузукулуктун эгерде парадын возглавлять этип башында баштай турган болсо, албетте мына ушул капырлык эң биринчи орунда турат. Жейт, ичет, жашайт, кайфуйт бул жашоодо, но бул ырыскыны бардыгын бул никогда бул Аллахтан деп бул ишенбейт. Никогда Аллахтан деп ишенбейт. Туугандар, булар өздөрү гана ошол капырлык менен гана чектелип калбастан, булар еще плюс өздөрү менен кошумча башка адамдарды дагы тартып кеткени ошондой попыткаларды жасап келишкен. Это всегда туугандар. Бул ушундай эффекти бар да, туугандар. Мисалы адам бир сонун иш кылган болсо, жакшылык иш кылган болсо, жакшылык сөз түрдө өзүнө дагы кошумча дагы бир жакшылыкты тартып берет. Вот жерме болсо адам, да, вот сделал бир
ошондой бир подлянканы жасады. Последует за ним другой. А чё? Не муну кармады? Тормоз этип отурат. Бирди жасайт, анан кийин экинчисин жасайт, анан үчүнчүсүн жасайт. Булар эч качан жалгыз жүрбөйт. Булар компания менен жүрөт. Ошондуктан бир жамандык жанына кошо көптөгөн жамандыкты ээрчитип жүрөт. Туугандар, туурабы? Элементарно мынакей алкоголь мисалы. Хорошо, алкогольду возьмем. Не болот? Алкоголь просто ошол адамдын акылы кетип бир кайф менен эле бүтүп калып атабы? Жок. Алкоголь таркагандан кийин карасаң, столько дел натворил. Адам өлтүргөнгө чейин барып койгон бул. Өзүнүн үй бүлөсүн өлтүрүп, күйгүзүп, билбейм дейт. Маселен билбейм дейт. Жараткан кудуреттүү Аллах субханаху тааланын алдында биз мисак дегенде туугандар билесиңер, мисак кезинде биз Адам алейхиссаламдын белинен чыккан бардык тукум, ошол пенделер Аласту би роббикум дегенде бала деп жараткан кудуреттүү Аллах Тааланы таанып, биз өзүбүздүн кул экендигибизди ошондо мойнубузга алган болчубуз. Бирок мынакей адам заты деген особенно мына ошол куфр, капырлык менен жашай турган болсо, туугандар, баягы Кудай менен эгерде келишим түзгөн адам Кудай менен болгон келишимди түзсө, жанына бирге жашап аткан катын менен келишим бузбайбы. Эгерде бул жаратуучу Аллах менен келишимин бузуп жаткан болсо, бул бир жанып бир өчүп аткан лампочкадай болгон дос же дос эмес деген ошол менен келишимди бузбайбы. Бир туруп дос эмес, не поймешь. Конечно, жерде булар бузуклук жасашат. Жерде булар бузуклук жасашат деген кезде мына ушул нерсени туугандар юфсидун фил ард деп бул фасад деп мына ушул жердеги капырлыкты айтты. Жердеги капырлыкты. Туугандар, мен айтып атам, бул парад, куфрдун паратын жетектеген, то есть бузуклуктун паратын жетектеген бул капырлык болот. Да, биз окуганбыз, атеизмди окуганбыз. Туугандар, керек болсо Чарльз Дарвиндин теориясын окуганбыз. Все ушундай предметтер бар эле. Мы все были уверены 100% ушундай маймылдан жаралганбыз деп биз ушул нерсени убеждаться этип, бул нерсени еще других убеждали. Маймылдан жаралганбыз. Ну просто ошол маймылдар гана азыр десе, алар вымер. Бүгүн адамдар обратный процесс болуп кетип атат, регресс туугандар. Адамдар маймылга айланып кетип атат. То есть ошондой процесс кетип атат. Азырчы баягы айтат-го, обезьяна самая опасная, это обезьяна, да, у которой в руках граната деп. Колуна граната карматып кое берчи азыр могул жерде мечиттин ичинде бир маймыл, мисалы айтайын. И в первую очередь бул жерде ким жоголот болчу? Силерден мурун мен чыгып кетмекмин бул жердечи. Потому что мечит мага таанышыраак да. Короткие пути знаю. Силер бияка журкагыча мен уже жолду таап давно качып кетмекмин. Жить да охота, туурабы? Жөн эле бир обезьянанын гранатасынан ушул дүйнөдөн өтүп кетпейин дейм да эми. Хотя бы бир кандай смысл, бир жашоодогу бир смысл менен өлсөм экен деп. Баягы патриотизмди түзүп, анан кийин вдохновлять этип, там пустой башкаларга жок, андай нерсе эмес, туугандар. Бардык нерсе бул дүйнөдө имеет свои ценности. Өзүнүн баалуулугу болот бардык нерсе. Жараткан Аллах Таала мына ушул адамдарды эң зыянга кабылган адамдар экендигин кабарлап. Туугандар, эми мынакей дагы мына туугандар Юнус сүрөсүнө эгер көңүл бурсак, жараткан Аллах субханаху таала мындай деген аят бар. Минхум ман юъмину ва минхум ман ла юъмину ва раббука а'ламу бил муфсидин. Адамдардын арасынан дейт, ыйман келип жаратканга ишенгендер бар.
Адамдардын арасынан жаратканга ишенбегендер бар, жаратпаганга ишенбегендер. Ва раббука а'ламу бил муфсидин. Сенин жараткан адам, сенин жараткан Кудайың мына ошол бузукларды жакшы билет. То есть ошол капырларды, бузукларды жараткан кудретli Аллах өзү жакшы билет деп айтты. Эме туугандар, багы мындай темада биздин жашообузда и больше века длится день. Туурабы? Больше века длится день. Чыңгыз Айтматовдун произведениясы. Жараткан Аллах Таала мынакей дагы бир аятында вала туфсиду фил арди ба'да ислахиха вад'ууху хауфан ва тамаа инна рахматаллахи карибун минал мухсинин dedi. Аллах айтады тем болду эми. Бул жерди оңоп, мына ошентип иман менен жашап, адилеттүүлүк менен жашап, эми ошентип калгандан соң эми жерди бузбагыла. То есть капырлыкты кылбагыла эми. Болду. Зачем творить? Вот бесчинствовать эткенди жиштыргыла. Аллах айтып атат: "Вад'ууху хауфан ва тамаа". Кудайдан коркуп жана Кудайдан үмүт кылган абалда Аллахка кайрылып сурагыла. Дуа, уд'ууху деп атат го, уд'ууху, дуа кылгыла дегени бул Кудайга сыйынгыла. А человек эки положениясы бар. Адамда эки эле абал бар. Кудайдан коркуп сыйына турган жана ошондой эле Кудайдан үмүт кылып сыйына турган абал болот. Мен дайым айтып келем. О молодойлор үчүн, жаштар үчүн баягы задницасы бир жерде отура албай, непоседалар бар го, тынбай, түн неменен каякта жүргөнүн билбейсиң. Субханалла. А чоң киши антип жүрбөйт. Зачем? Ал ему не интересно. Чо, түн менен кайда жүргөнүн билбейт. Ошондуктан мына ошол туугандар бизде шариятыбыздагы даваттын бир түрү бул таргиб ва тархиб деп аталат. Бирөө бул адамдарды дават кылган кезде Кудайдын мээримдүүлүгүнө завлекать этет, Кудайдын жакшылыгына чакырат, мээримдүүлүгүнө чакырат, кечиримдүүлүгүнө чакырат. А бул нерсеге татыктуулар кимде десе, жашы улгайып калгандар. Всё, жашы улгайып калгандан кийин эми жашы улгайып калган адамга только Алланын милости жөнүндө айтып, Кудайдын мээримдүүлүгү жөнүндө, Аллахтын кечиримдүүлүгү жөнүндө мына ошондой теманы айтасың. Жок, бар отуруп алып, ага еще жути нагонять этип, коркутуп, тозоктомондай азаптар берет дегендер, андай атат деп атса, мисалы бул өзү даватын терс таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан даваттын өзүнүн орду жана ошондой эле даваттын ушундай өзүнүн ыкмасы бар туугандар. Баягы непоседа жаштар үчүн да аларды азап менен коркута болот. Потому что буларды только азап менен, ал жактагы тозоктогу мучениянын түрлөрү менен коркутуп, ошентип кармаса, бул жаш организмди башка кармаш мүмкүн эмес. Ошондой. Туугандар, мына ошол бузукулуктардын арасынан дагы бир бузукулук, чоң бузукулук деп коюлуп, бул эмне десе, бул албетте эки жүздүүлүк бузукулугу бул канча деген адамдарды шортотту. Канча деген адамдардын көз жашын төккөн, канча деген адамдардын кандарын төктү. Бул эки жүздүүлүктөр. Это лицемерие. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Бакара сүрөсүндө Аллах Таала мына ушул аятын келтирип атат да, аларга дейт, жерде бузукулук кылбагылачы, жер бетинде бузукулук кылганыңарды токтоткула моундай кыймыл аракетиңерди, мо действиеңерди, мо кылып аткан ишиңерди десе, туугандар, качан көрдүңөр ушу бир ишин ушундай отдачасы менен бир жумуш жасап аткан болсо, ошол бесспорно барып эле айтсаң эле сен менен каяша айтышпай, сен менен тартышпай туруп ишин таштап кеткен адамды көрдүңөрбү? Кой муну кылба десең, макул анда болуп тур деп эле кетип атканын көрдүңөрбү? Нет, андай эмес. Андай эмес. Sen надо будет özüңдүн үйүңдөгү кичинекей жаш балаң, кичинекей жаш кызың
ошону бир нерсеге убеждать ете албайсың. То есть муну кылба деп, ошол кылбай, же болбосо кыл деген нерсени кылдырып, же кылба деп токтотуп коюш үчүн кандай сен күч жумшашың керек. А тут уже состоявшийся личность, да? Уже я деген эме пайда болуп калган. Ясы пайда болуп калган адамды ты хочешь в чем-то убедить. Жердин бетинде ошондой бузукулук, эки жүздүүлүктү койгулачы, жасабагыла деп буларга айтылган кезде баягылар эмне сага жооп эмне дейт? Калу иннама нахну муслихун. Алар в ответ айтышат. Жоқ, биз жамандык кылып аткан жерибиз жок. Үчө. Силер биздин кылып аткан нерселерибизди баарын силер ойлоп атасыңарбы? Бул жамандык деп ойлоп атасыңарбы? Биз наоборот. Биз эч кандай порча келтирген жокпуз жашоого. Биз эме кылып атабыз? Биз дүйнөнү созидать этип атабыз. Биз бул дүйнөнү кооздоп атабыз. Сен түшүнбөйт экенсиң бул жакшылыкты, мондай прям романтиканы, сүйүү дегенди, адам үчүн берилген ушундай ыйык сезимдерди сен түшүнбөй турбайсың. Сенде еще бул нерселер жок экен да деп сени еще булар баягы жерде күнөөлүү кылып кайтарып жибериши мүмкүн. Аля иннахум хумул муфсидун. Аллах субханаху ва таала мынакей чыныгы бузуклар мына ошолор. Валакин ла яшурун. Бирок алар ошондой лицемер, эки жүздүү бузук экендигин булар бирок сезишпейт. Сезишпейт. Туугандар, дуага жазыла берме, очередь. Чекеден кимге дуа персональный дуа деген бул жакшы нерсе, туугандар. Билесиңерби? Же билбейсиңер? Так, эми карагыла, туугандар. Биз эми адам болгондон кийин, адам баласы болгондон кийин мага көрсөткүлөчү. Бросьте в меня камень дейт го. Ушу дүйнөдө күнөөсү жок бир адам бар деп утверждать этсеңер, анда таш ыргыткыла мага дейт го. Күнөөсү жок адам барбы, жок? Ыргыткыла мага таш. Эгерде күнөөкөр эмес, ушундай паинька прям периште адамдар жүргөн болсо, таш ыргыткыла мага. Нет. Андай нерсе жок, туугандар. Андай нерсе жок. Как это так? Кантип эле адам баласы күнөөсү жок болуп калсын, Адам баласынын основной ошол бир отрицательный бир атрибуту бул күнөө болуп турса, как он может избежать ошол отрицательный атрибутту бул жөн эле таштап, не, мага кереги жок деп базып кетишин. Нет. Запретный плод слада. Турабы? Тянет. Всегда адамды тартып турат. Жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын бир аяты, Аллах Таала айтат: "Тилке дарул ахира, наж'алуха лиллазина ла юридуна улуан фил арди вала фасада, вал акибату лил муттакин." Кысас сүрөсүнүн 82-чи аяты. То есть биз тилке дарул ахира, ал акыреттеги жерди, бейишти биз эмне үчүн, эмне кимдер үчүн жараткан эмеспиз. Бул жер үстүндө, жер бетинде алыйлыкты сүйгөн адамдар үчүн, вала фасадан бузукулукту сүйгөн, ошол күнөөлөрдү сүйгөн. Понимаешься? Отуруп алып, мисалы, кээ бир адамдар бар, эркектер, булар компания собираться эткенде, вот этот мужландар компаниясында, бирине бири хвастается, перехвастывается. Канча адамды бузгандыгы жөнүндө, канча кызды бузуп койгондугу жөнүндө. Да? Мен мындай кылдым, мен тигиндей кылдым. Сидят одан, рассказывают, мактанып атышат. Булар еще не только ошол нерсени совершать этип, ошондой баягы гнусный баягы поступоктарды совершать эткени бул жакта турсун, булар ошондой нерсе менен еще сыймыктанып атат. Сен кайсы жүзүң менен, мисалы, азыр барып өзүңдүн кызыңды эркелетесиң? Сен кайсы жүзүң, кайсы жүрөгүң менен сен барып азыр бир тууган карындашыңа же болбосо эжеңе мамиле жасайсың? Сенин оюңа деле келген жок да, бул сен бир тууганың, бул кыз
бирөөнүн бир тууганы, бирөөнүн кызы, бирөөнүн эжеси же бирөөнүн карындашы экен, бул сен даже ежесекундно оюңа дагы келген жок. Биз жерди мына ошол бейишти туугандар дейт, Аллах Таала айтып атат, биз бейишти дейт, бул дүйнөдө ушундай алыйлыкты каалагандар үчүн даярдап койгон жокпуз дейт. Түшүнүңөрбү? Алыйлык эмне? Туугандар, дүйнөдөгү алыйлык эмне? Дүйнөдөгү алыйлык бул бийлик. Чабышып атасыңар, жүрөсүңөр чабышып, бийликке жете албай, ушу камчыга жетип алсам, анан аягына турсам, я тигине сазайын берем, азыр мен могул жерге барып алайын, анан кийин көрсөтөм сага деп. Бул бийлик. Адамдар өздөрүнүн бул дүйнөдөгү калоолорунун ишке ашыра турган бир инструментке айланып калды. Дагы основа демократия деп туруп, анан кийин эме деп коет. Бийликтин ээси калк деп коет. О, Северный Кореяда бийлик до сих пор тиги өлгөн Ким Ир Сендин колунда турат. Өлүп калган мавзолейде, то есть мумифицированный. А что там? Ленина оставили, а Ким Ир Сена что, нельзя оставить, а? Бүгін бийлик до сих пор ошол өлүп адамдын колунда турат. А? Кудайга шүгүр, субханалла, ошондой мамлекетте жашап калбаганыбыз. Азыр биз ошентип жүрсөк эмне болот? Азыркы могул жердеги отурган поколениянын бүт жаштары ни черта, даже мындай самый страшный фантазияларында даже СССРдин ошондой баягы бир кооптуу ошондой күндөрүн элестете албай жатышат. Элестете албайт дагы. Эмнесин элестетет? Если он ничего не знает, а? Мондай мечит туруш, мечитте намаз окуш. Сразу, азыр могул жерге сразу келмек эмелер, машиналар. Каждый мечитте окуган, намаз окуган адамды бардыгын жүктөп алып кетмек азыр. Мен силерге айтып коеюнбу? И допрос башталбаган ал жакта уже. Так, ты этот мусульманин, да, депчи башталат болчу. Туугандар, эмне бул ислам деген бул оюн бул. Ислам деген бул тамашабы. Ислам бул дин, туугандар. Ислам бул Кудайдын дини. Кудайдын дини. Маркстын дини эмес, Лениндин жазып кеткен, калтырып табыштап кеткен дин эмес бул. Бул Аллах Тааланын дини, Куран китеби. Сунна деген бар, бул Мухаммад ибн Абдулла деген Меккеде туулган Кураши ушундай Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям табыштап кеткен дини бул. Бузукулук. Бузукулуктун дагы бир түрүнө токтотуп, анан кийин ушу мен жыйынтыктан туугандар, бузукулуктун дагы бир түрүнө кулак салып койгон. Бул туугандар бузукулуктун эң дагы бир түрү, страшный түрлөрүнөн бири. Бул это смута, коомдун ичиндеги интригалар. Понятно? Бузук телефон деп коебу. Вот интриган, которые специально ходят и вот эмелерди вот муссируют именно ушундай бир пропаганда калыпты. Өзүнүн максатына жетиш үчүн. Аллах Таала бул нерсени кайтарган бизге. Бул канды төгүү, адамдардын жаны, бул эч нерсе болбой калат, туугандар. Понимаете? Азыр интернет сайттарда жүрбөйбү, там молодойлор чыгып алып, там бир тажиги чыгып, анан кийин там кыргызга там грозный сөздөрүн отуруп алып, там молодой отуруп алып машинанын салонунда сүйлөп атат. Бул жактан кыргыз ага жооп берип атат. Жеңил көрүп атышат. Жеңил эмес, туугандар. Кудайга тынчтык, ушундай аманаттык, амандыкта жашаган үчүн Аллага шүгүр кылышыбыз керек. Просто даром не пройдет. Бу кылык, жоруктар, кан төгүлүү бир башталсын, бул нерсени токтотуш кийин уже кыйын болуп калат, туугандар. Токтотуш кийин болуп калат. Жараткан мээримдүү Аллахым, Кудайым, туура жолдон бизди адаштырбагын. Аллахым ушул жерде бардык кол көтөрүп турган пенделериңдин ушул 2 күндөгү ибадатын Аллахым өзүң кабыл кылгын. Ар биринин дуа тилектери бар, Кудайым ушул ар бир пенденин дуа тилектерин Кудайым өзүң орундаткын.
Аллахым тура жолдан адаштырба. Аллахым ушул пенделерин бары ушул мечиттен чыгар заматна күнөөлөрү төгүлгөн абалда, жеңилдеп, көңүлү көтөрүлгөн абалда, күнөөлөр кечирилген абалда чыгып кеткенде Аллахым өзүң насип эт. Элибизге, журтубузга, мамлекетибизге Аллахым тынчтык берген. Бүгүнкү тынч ушул абалыбызга Аллахым сага чексиз шүгүрлөр болсун. Сырттан эгерде кандайдыр бир душмандар көз салып, ушул жакта кан төгүү, ушул жакта бир кандай уруш баштоо, эгерде ушундай жаман ниеттер болсо, Кудайым ошол жамандыктардын баарын Аллахым өздөрүнө кайтарсын. Өтүп кеткен ата бабаларыбыздын инсандык табиаты менен жасаган күнөөлөрдү кечиргин жаткан жерлерин жайлуу кылып, жана ошондой эле келечек дос болгон биздин бала-чакаларыбызды катачылыктарга эч качан ката кадамдарын бастырбагын, сыймыктанчу жана күчтүү жана сонун болгон ушундай мамлекетте жашаганды Аллахым алар үчүн насип эткиле. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад ва али ва сахбиhi